списокторга пример чыгарабыз. Анчан биринчи кайталап алалык. Кайсы кандай түшүнөт? Кантип иштейбиз списоктор менен? Списокторду обычно мындай түрүндө беребиз. Бул жерде квадратный скобкабыз. Ошо списокты киргизет да. Квадратный скобканын ичинде элементтер кетет. Элементтери ар түрдүү болушу мүмкүн. И они перечисляются через запятую. Вот, карасаңыздар. Карасаңыздар, эме болуп атпайбы? Монитордон көрүп турбайсыздар. Эме болуп атпайбы? Ар түрдүү числолор, оң сан, бүтүн сан, бешешлий сан, строка, нулевое число. Вот так. Sana эми көрөлүк. Анын тиби кандай? Көрүңүздөр, лист. То есть Python тилинде списоктор лист деген менен беребиз. Эми бул жерде карасаңыздар, канча элемент турат? 1, 2, 3, 4, 5 элемент бар экен. Элементтери номерленген. Номерлери 0дон башталат. Допустим, А 0-нчы элемент. Это у нас биринчи экен. То есть биз санаганда 1, 2, 3, 4 деп санасак, Python болсо нумерация 0дон башталат да. Мисалы үчүн 34 деген строканы чыгарабыз келсе, мына 0, 1, 2, 3 дейт экенбиз. А дейт экенбиз да, квадратный скобканын ичинде 3. Бул А дегенибиз бул списоктун аты, өзү ат коюп атпайбы? Квадратный скобканын ичинде болсо номер кетет экен, индекс, то есть. 34. Так. Ошондой эле обратный порядок менен дагы номер коюлат. Мисалы, -1 это у нас 0. С обратной стороны. -2 34. И так далее, да? -3, -3 элемент. Это у нас так, андан кийин ушул список менен эми иштөөчү атайын бизде функцияларыбыз бар. Списокко кошсок болот, списоктон алып салсак болот и так далее. Буга чейин көчөк сабактарда биз колдонуп атканбыз. Списоктун атын коёт экенбиз и точка койгондон кийин мына карасаңыздар. Муну подсказка чыгат да. Append, timer, clear, copy, count и так далее. Мисалы, count деген одан көрөлү. Мисалы, -78 мисалы. Count деген мекен? Позициясын таап берет. Могу -78 деген канча жолу атталган ичинде. Ошону чыгарат. Это очень удобно, да? Бир ошо списоктон көп списоктон иштермей. Бир элемент канча жолу кайталанат дегенде count деген таап койсок болот да. Санап атпайсызбы жана мисалы? Так, ошондой эле ушу списокко кошсок болот экен. Точка сөзсүз кошулат. Append добавлять. Append. Айталым, 100-нчы элемент. Мисалы, 10-нчы элемент керек.
10'ду A деген списокко коштук да. Эми A деген списокты карап көрсөк, A деп карап көрсөк. Последнийни кошуп калды да. Буга чейин последний 0 болуп аткан. А биздики последнийбиз 10 болуп калды. Ну, после добавления. Так, ошондой да. Biz азыр дагы кошсок, последнийне кошулат да. Мисалы, append -5 десек, кайра списокты карап көрөлү. Последнийне кошуп коет, 10 кошулган, андан -5 кошулат. Эми биз кайрылган позицияга дагы элемент кошсок болот да, кошсок болот. Мисалы, A деп туруп кошконубуз кайсы да? Insert деген, Insert деген клавиатура бар бизде. Эки позицияда иштейт, ошо кандай иштейт? Жок, клавиатурада кандай иштейт? Мисалы, экран көрүнөбү? Мурттан көрсөтөм, мисалы. Мисалы, мен insert басып койдум азыр. Басканда, не иштебейт? Ya. Insert деген бар. Bu delete деген жанында да. Экранды көрүп атасыздар. Мен азыр эки режимде иштейт. Бирөөсү режиме вставки, бирөөсү режиме замены иштейт да. Муну курс информатика билесиздер да. Текст редакторунда иштегенде. Мисалы, салам деген сөз болсо, мисалы, башына бир сөз кошуп көрөлү. Андай аягын көрдүңөр, мына insert дегенде. Анда ins деген турат. Режиме замена вставки иштеп атат да. То есть тиги жанына сөздөрдү эметкен жок да, ордуна турган жок. Ордуна коюп кетип атат. Аны мен азыр эметип коюм, мына insert бастым да ошо. OVR деген чыгып калды, мына жерге көрүңүздөр. То есть режиме замена иштейт да. Азыр мен салам деген ордуна сөз жазсам, башка сөз жазып калат азыр. Кандай көрдүңөрбү? Кайра жазсам, мына кайра. Көрдүңөр, ордуна иштейт да. Муну көбүнчөсү билбейт. Иштеткенди үйрөнүш керек да. Кээде ушундай insert басылып калса, ордуна жазайын десең, бул же ортосуна жазайын десең, бул жерде текст калат. Билер өчүрүп кете берет да. Мисалы, азыр карасаңар, пробелди бассаң, өчүрүп калат. Ошондо ошо insert жазылып калып, басылып калган да. И курсордун эмесин байкасаңар болот. Курсордун азыр турганда вертикальный турат. Режиме замена болгондо, мына көрдүңүздөр. Горизонтальный болуп калат. Ошондой иштейт. Бул эмеге кирип кеттик. Биздин задачабызга кайталы. Ошол insert вставка экен, каяка коебуз эми? Бул insert эмеси бар. Азыр подсказкасын карасак. Койдук. Мына карасаңыздар, мына подсказкасы чыгат. Индекс ана object дейт. Индекс деген номери, кайсы позицияга коебуз.
Object болса, коюлуучу объекти, же строка, же сан, же число и так далее. Допустим, үчүнчү позицияга коюп көрөлү. Үчүнчү позицияга 53 деген санды коюп көрөлү. Так, А списогун кайра чакыралы. Мына 0, 1, 2, 3 көрүнгөн. Үчүнчү позицияга 53 деген чыгып калды. Мурун болсо жок болчу мына монда. Ошондо кайсы менен коюп атабыз? Insert менен коюп атабыз. Биринчи списоктун аты кетет экен, точка коюлат экен, анан insert. Так. Андан кийин дагы кандай методдор бар? Sort деген бар. Это уже сортировка. Сортировать этип көрөбүз. Бул жерде көрүнүп атат силерге. Type error дейт да. Неге? Not supported between instance of Esther and Flat дейт. Строка менен мой менен Flat вещественное число салыштырылбайт айтып атат, да? Чынында эле салыштырылбайт да. Так, ошондо эмне определение келип чыгат экен? Нужно сортировать однотипный элемент. Например, вещественные числа, все вещественные числа. Если целые числа, то все целые числа. Если строки, то они сортируются мнением, ASCII кодом. Давайте посмотрим. Одна сорта сложилась. Возьмем, давайте возьмем пустая строка, пустой список. Нашел с мега списока. Эмелерди коюп кетели. Допустим, эйди коелук. Эй. Чон эй, Z и давайте команда раз сортируй. Сорт. Эми карап көрөлү, кандай сорттоду? Биз мында алып киришкенбиз, 1, 5, I, F, Z, собачка. Мындан сорттоп берип койду бизге. 1, 5. Бул эмеге байланыштуу? Булар кантип сорттойбуз дегендечи. Ар бир символдун коду бар, ASCII коду деген. Давайте мен силерге көрсөтүп көрөйүн. Таблица. Википедия көрсөтүп берет бизге. Көрүңүздөр? Мындай символдордун коддору бар, ASCII код деген. Ошондо биздики деген эмес, эй боюнча, бирдики деген. Канча экен? 01 экен, 01. Экиники 02 экен. Так, собачканыкы. Собачка у нас где? Собачканыкы 40 экен, 40 менен 4 менен 0 турат. Z-тики болсо GT A'да экен.
Bunca düşünürsünüz kendi. Сейчас. Вот Z-дeki FA, то есть 16 sistemada bo'ladi da, FA degan narsa. Bizim şu sorttuğumuz, şu kodlarına sortladım olarca. Simvollar bunday paradağı yok da emesi oyunca. Bizler biliriz de alfabet sortlaşı mümkün değil mi? Biroq bu yerda boshqacha sortlayapti, ko'rdingmi? Это значит, именно код bo'yicha sortlanadi. Biz payachasida mesela A, B, C, D deb bilamiz da. Bu yerda bo'lsa navrot F birinchi kelib qolgan. Undan A, undan Z bo'ladida. Значит, F'ning kodu kichik, o'lchamiz A ga boradi. Так, это у нас сортировка. Nemi? Bu yerda spisaktарды iki списокты bir-birine qo'shsak bo'ladi. Списоктан ishlarni olib salsak bo'ladi. Давайте C degan список olayım. C degan список и C degan списокка sana 0-pozitsiyadan boshlab 3-pozitsiyaga chayin men o slash qo'shamda. Slash degan bor, shu списоктан. Al bo'lsa, bu siyoqda mana uchastok. Так, сейчас. Будем посмотреть. Yuqoridagi formula bu. Sum degan summirovать. Bu 2'den bu 14'e дейт. Ko'rdinglar, bu yerdagi bu 2'den bu 14'e chayin. O'sha yerdagi diapazonni unda через двоеточие yaratamiz da. Pythonda da o'shanday. Bunda diapazonni через bunday двоеточие bilan beramiz. Biroq bu yerda qarasanglar 2 koordinata jo'natmaydi. Bu stolbetsniki, ana strokanaqa. Ana men Pythonda bo'lsa birlar demaydi. Birleşti dememinin. Misal için A degan elementiz Давайте мы üçünü qo'shaylik. Yukunu qo'shaylik. 0 mana birinchi. A'dan 0 dan boshlab birinchiga chayin. Shunda 2ga chayin plus B degan elementdan, B degan strokadan, то есть списоктан qaysiini oldik B'dan. B'den давайте мы последний alsak. Minus 1, minus 2 alalım. Minus 1'den minus 3 geçeyim. Uşul yerde ne deydi? Tapıl deydi. Ne kaldı? These things must be integers. Doğru aytasın. O yerde dayıt açıdı. Ne değil. Neydi? Neydi? Nominal bet kodem yazır. Обратно nominal bet kodem. Kiminin ne bet kodem? Çıta B'den 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4 benden 5'ten. Anda значит 4'ten так, 6 element var. Значит anda 3'ten 6'a chayin. Ne gibi? Qancha element qo'shatamiz?
Bakalım onu oturacak. Bitti abi. Mevski. Seviz. Тоже основном. Так, синий olarak kuralım. Evet, 78 bir yerdeydi. O A'dan 78'den koydu, bir de aldı. Birinci sorumuşunda 0, 1, 2, 3, 2 chain 3 element var da. Bir последний qo'shilib aytdi o'shanda men sanaganda. Последнийga chain. Tamam, 0 o'z small element, 1 small element. 2 o'z small, bir o'sha chain'da, o ekonomisini açtı. То есть, şundan ne gelip satken? Bir spesifik elementleri bir spesifik götürsek болады da. Dağı o жерде hemen bu деген A denen hemen болады. Ağır kızıklığı emesi var. Reverse деген көрсөтүп көрөйүн. Так. Neni o arkadaşlar? Aylanıp kaldı mı? Bunda emes bile. -5 последний olçu. Birinci olup kaldı da. -78'den birinci olçu. Последний olup kaldı. O reverse degen şu. Neme oladı da? Обратно aylandırıp beredi da. Birincini последний olup, последнийni birinci olup. Yaxşı bakın. Biz ушундайлар жазганда, mesela программированияда башка маска көчүрүп, башка маскадан кайра койчубуз да. Технологиялар бүтөмөлөр бар, өнүгүп бартат, адамдар жан колуп бартат. Бүтөмөлөр чарып койгон да азыр. Вот то же самое сорттогондук. Сорттогондагы ичине сложныйраак болуп, цикл уюштуруп алып, временный файл сактап, бана сортточусу азыр болсо, сорттор чакырып коебуз да. Так, кийинки списокты элементтерди суммировать этсек болот. Если içindeki элементтерибиз числовое значение болсо, как в нашем случае, да? Так, сум деген функция бар, который суммирует. Карасаңыздар, iterable дейт да, саналгыч нерселер старт 0-дон башталат деп атат да. Сейчас мы тазалап турган эметин. Давайте сум iterable саналгыч нерсе список саналат. Номери бар да, 1 2 3 4 0-дон башталган 0 1 2 3 4 деген. Списокты алабыз, мисалы список суммируйт деп атабыз. Анан 0-дон эле баштасын деп жаап койдук. Эме барбы? Давайте могул жерде эме бар экен да бизде. Бул строка бар экен. Чачып айтышат экен. 1, 0, 1, 2, 3 экен. Ошону алып салабыз. Алганда алып салганда элемент бар, то есть функциябыз бар. Ал болсо pop деген. Так. Индекс -1'ден башталат экен. Давайте. -1, -2, -3, -4, -5. -5 элемент. Алып салдык, көрдүңүздөрбү?
Обратный менен айтқан мұны. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Оны алчаларды алып кетіп бұда. Сұрақаны. Қантық команда бердім. А дедік, списоктарын айттым. Точка, поп. Удаление команда бұл. Элементтің номерін жаздым. Бірақ с обратной стороны. Минус 5-тен баштап. Сол үшін 34 алып салдым да дады. Қайра списокты көрсет. Шынында да неме жоқ да. Бұл срока жоқ. Сейчас можно суммировать. Суммировать это. Так, минус 5 дейді. Шыны айтшыға? Давайте проверим. Мен, ладно. Немечке көп отыру. Жетmiş sekiz mi ne? 53'ten кейін 9.15 geldi. Emin olmuş gerek. Data aylandırsa atma ya. Formatını özgürçet bunu degen. Format geçecek. Hazır demenin çarşı atıp da data kılıp. Datanın gereği yok. Bizge числовой kıl deyiz. Okey. 9.15. Öyle çıkarmaydık da. Dememiz разделителес не окшайды. Запятая окшайды. Hazır. Так, қарай алалық. Формула. Yazık. Ben vakit ortaya olacak. Ой меселден. Эмеште кетет да? Давайте мындай жасамчы. 9.15. Атабы бар. Бизге числовой бар дейли. Числовой. Так. 9.15 кетти. Көрүңүздөр, могу жерде эмебиз орусча болгондуктан негизинебиз. Орустардыкы айтпадык да, запятой менен ажыратат депчи. Целый часть менен эмен. Ошон үчүн запятой коюп иштеп атат да. Негизи эмете кете берет да. Идея мону сарт эмет коюш керек. 1 минус 78. Суммировать этишин мен коюп алдым. 1 минус 78. Так, бунда дагы суммирование бар, мына вот автосумма деген. Могу диапазон сумманы алып минус 7.15 дейт. Биздин жооп кандай эле? Мына туура экен. Значит, бул суммабыз туура иштеп атат анда.
Ошо сыяктуу эле дагы эмнени карадык эле? Суммасын караганбыз. Туура айтасың. Максимум тапсак болот. Могу числолордун ичинен, могу списоктогу элементтердин ичинен максимум тапсак болот, минимум тапсак болот. Вот максимум макс деп эле жазылат. Эмнеден табыш керек? Вот параметрлер да. Итөре бул саналчу нерселер экен. Default object, key function керек жок. Значение берет дейт да. Бизге анын керек жок. Аны чанда таптап атабыз максимум. Максимум 55 дейт. Карайбыз. Могу списоктун ичинен. Чынында эле 55. То же самое минимум. Вот, минимум. Ошо максимум минимум сумма дегендер көп иштеп калган, муну көп колдонобуз да. Минус 78. Көрсөтөлбөйт? Так. Нужно эле, мисалы, мындай колдонсок болот аларды. Бул 3 санына чейин минимум тап деген команда бердим эле. Сразу чыгарып койдум. Себеби булар перечисляемые, да? Первый элемент, второй элемент, третий элемент. Бүгүнкү ушул эмелер боюнча, списоктор боюнча болчу. Эми задача карайбыз. Задача боюнча мындай болчу да. Ana целых числа n и набор из n целых чисел. Целых чисел дейт, бүтүн сандардын. Марам бүтүн сандарды канча? Сен тегереп карасаң, рандом болот да. Ошондо уже эмелер чыгып кетет. Нечесный сандар чыгып кетет да. Бүтүн сандар каш үчүн мындай шерт болчу. Rand int кылыш керек болчу. Муну карасаң, мына rand int. Так, азыр майрам дошкага чыгып болсо, ушул задачаны чыгарат да. Ошого бир кичине подсказка кылдык да. Random деген модульду биз подключаем в нашу программу через импорт, да. Random деген случайный числолорду алып берет. S в нашем случае список, пустой список, нет элементов. I это параметр цикла. Айткандай эле, эменен списоктун нумерациясы 0 башталат, ошон үчүн 0 кылдык. Бул жерде болсо киргизип алдык, да, количество n атпайбы, канча элемент деп. И организуем цикл. Айдан n-ге чейин иштеп атабыз. M rand int. Бул жерде биз уже случайный числолорду алып атабыз. 1-ден 100-ге чейинки диапазондогу. И то алар целые числа. Кантип иште алат экенбиз? Random деп туруп, точка коюп, rand int десек, бул аралыктагы бүтүн сандарды чыгарып берет. Так, следующим append. Append добавление. Кайсы добавление алабыз? S-ге, S болсо список болчу. Списокко коштуп атабыз. Эмнеки биз алган случайный числону коштуп атабыз. Андан кийин бул жерде болсо циклды иштетип атабыз, Или можно записать так, да? Мындай да, Так, андан кийин цикл мындай айланып өткөн кечке эмес, канча чыгып айланат? N-ге чейин, Эndi 5 деп келсек 5 жыл айланат. И списокты чыгарып койдук. Чтоб билишибиз керек, кандай список болот. Так, в следующем, ушул жерге чейин биз списокты киргизип только чыгарып алдык да. Андан кийин эсептейбиз эми. Задача боюнча четные числа дейт. Четные числа из математики известно, что 2-ге 5 остатка бөлүнгөндөр, 2, 4, 6, 8 дегендер. Так. Ошонун количествосын k менен алган элек, мына k-ны алдым. Теперь I дегенибиз кайра циклды Айдан баштаттык. И цикл иштедик, I n-ге чейин иштесин дедик. Ал жерде
ne atабыз? Tekшеріп атабыз. Қандай tekшеріп аткенбіз? SI дегенде içindeki elementin adı. Aşağı spisaktın içindeki elementin adı. Onu ikiye bölüp asıttan 0 bilan salıştıradi. 0 baravar bo'ladi. Baravar bo'lsa, тогда выводим на экран вот print. Qantip SI desek уже по элементini açacak ekan. И bo'lsa, bilamiz, что keyingi element через пробел арқылы chiqsin atamiz da. Bu жерде bilamiz, количествосын санап atamiz. Уже S içindeki elementni ikiye bölünse ekrana çıkardı. K'nın üstüne kare bir de koşup koydu. То есть счетчикті бұл жербіз сынап атады. Бұлам 2 бөлінген сайын толық бөлінсе, қайра сынап кете береді. 2 мысалы 2 болса 4 болса, K'нын үстіне 1-ді қосып кете береді. А бұл жерде болса, ол циклден параметрін айландырып атады, что кейінгі элементке өтіп тұрсын. Print деп тұрып, бізде сұрап атқан количествосы четных чисел экранға шығарамыз. Давайте сохраним и выводим на экран. Вот, допустим, 5 элемент. 5. На случайно 5 числоны алып бер дейбиз. 25, 29, 85, 90, 40 деген. Случайно элементтер içlerinden четный числолар да бар екен. Ошолорду экранга чыгарып атат. Кайсылар экен? 90 менен 40. Экөө бөлүнөт. Значит, экөөнү санап атат. И количество четных чисел экранга чыгарып атат. Суроолор болсо бергиле. Списоктор боюнча ушундай иштедик. Атайын сабакка катышпай атасыңар, анан ошого байланыштуу онлайнда кылдык да. Анан көчөн собрание болгон. Немеден ушундай жакшы катышпай атат десек, 40%-ин окончательный оценканын 40%-ин эме койгула дейт да, посещение. Мисалы 100 балл алсаңар, эң максимальный. Эгер сабакка такыр катышпасаңар, анда 40 баллыңар жок деген сөз да. 63 көрөм өтөсүңөр. Так что мындай сабакка катышып тургула. Атайын вактыңарды бөлүп, ата-энелерге эмес кылып, акчасын төлөп берип окутат. Вакыт батыр өтүп кетет. 1 жылдын ичинде 10 ай болсо 8 айдын ичинде же программасы болуп чыгышы керек. Вакыт батыр өтөт билесиңер. Биз да колдон келген эмени кылабыз. Силер дагы аракет кылгыла. Антпесе программасы болуп чыга аласыңар да. Так, задача теперь. Задание на дом. Тоғыз, 10, 11'de üçünü çarpı. То есть seriyesi 9, seriyesi 10, seriyesi 11. Üçünü çarpı, üydön çarpı. Demesin screen bağa жіберіңіздер. Ушундай жол боюнча 9'da мысалы нечетный числолар саналып атат.